Өлкөнүн башкы банкы насыялардын пайызын жөнгө салууну көздөгөн мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документте айрым учурда насыялардын пайызы 33-34%га чейин жетип жатканы белгиленип, мындай жашыруун комиссиялар жарандарга бизнеске терс таасирин тийгизип, бул финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн чектеп, экономикалык өнүгүүнү жайлатат. Анткени жашыруун комиссиялар жана татаал тарифтер кардарлар үчүн түшүнүксүз экени жазылган. Улуттук банк финансылык уюмдардын комиссия тариф пайыздык чендерин көзөмөлгө алууну сунуштайт. Банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр үчүн жогорку комиссиялар жарандарга жана бизнеске терс таасирин тийгизет. Бул финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн чектеп, экономикалык өнүгүүнү жайлатат. Жашыруун комиссиялар жана татаал тарифтер кардарлар үчүн түшүнүксүз. Жогорку тарифтер бизнес чыгымдарын көбөйтүп, товарлардын баасын жогорулатып, экономикага тобокелдиктерди жаратат. Буга байланыштуу улуттук банктар жана башка финанс уюмдарына комиссиялык сыйакыларды, тарифтерди жана пайыздык чендерди жөнгө салууга, чектөөлөрдү жана тыюу салууларды киргизүүгө укук берет. Адистер аталган документ баалардын туруктуу болушуна салым кошуп, көзөмөлдөө финансылык кызматтардын баасын түшүнүктүү кылып, керектөөчүлөрдүн укугун коргоп, ачык айкындуулук орун аларын айтышат. Финансист Кубан Чороев сунушталган мыйзам бизнеске колдоо болот дейт. Анткени төмөн тарифтер бизнестеги чыгымдарды азайтып, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү күчөтөт. Сүткордукту көзөмөлдөгөн мыйзамдын негизинде Кыргызстандагы пайыздык чен 33%дан ашпаш керек дейт. Кыргызстан мындай караганда дүйнөдө бир кредиттери кымбат өлкөлөрдүн эң бир алдыңкы тобуна кирет да. Биз ушул 30 жылдан бери Кыргызстанда бир жакшы мындай ылдый пайыз менен узак мөөнөттөгү кредиттер бизнеске болбой келди. Бул деген эмнени билдирет? Инвестициялардын, экономикага болгон инвестициянын төмөндүгү дагы мына ушундан келип чыккан. Жана улуттук банктын мындай айтканда көбүрөөк бийлиги болсо, эгерде ошол пайыздарды регуляциялада өзгөчө бул жанагы тарифтерди жана комиссияларды чектөөдө укугу болгону албетте жакшыдан. Себеби жанагы проценттерге болгон чектөөнү карап, ошо комиссиялар менен албетте банктар мындай процентти көтөрүп коюшу мүмкүн. Албетте бул бир позитивдүү эффект берет деген бир жагдайларда. Ошол эле учурда банктар, финансылык уюмдар комиссиянын негизинде өнүгүп жаткандыктан, аны көзөмөл менен төмөндөткөн чектөөлөр өнүгүп өсүүгө бөгөт коюшу мүмкүн. Андыктан банктардын өкүлдөрү менен биргеликте тең салмактуу чечим керектигин кошумчалады. Мыйзам экономиканын туруктуулугуна, керектөөчүлөрдүн укугун коргоодо өтө маанилүү. Экономист Төлөн Абдыров улуттук банктын акыркы учеттук ставкасы 9% болсо, ар кандай микрокредиттик компаниялардын үстөк пайызы 33-34%га жеткени насыя алуучуларга кыйынчылык жаратып, бул иштелип чыккан продукциянын кымбатташына таасир берип жатканын айтат. Жөнгө салганы бул бир жакшы, мен ойлойм, жыйынтыктарды көрсөтөт деген. Жалпысынан бул деген ошол бизнеске мындай эгерде ачык айкын иштелип, анан эгерде ошо коммерциялык банктагы өтө баягы өзүнүн комиссиясын жогорулатпай эле, баягы бир ченемдүү бир өзүнө жетиштүү бир ченемде ошол комиссиясын киргизип турса, мен ойлойм, жалпы баардыгыбыз ошол ишкерлер да утат, керектөөчүлөр да утат, баардыгына ошол бир жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген эле ойда. Учурда өлкөдө калкка кызмат кылган банктардан, финансылык уюмдардан, жөнөкөй жарандардан тарта жеке ишкерлер, юридикалык компания өңдүү жана башка тармактар насыя алууга мүмкүн. Ар бир каржылык борборлордун насыясы ар кандай пайыз менен белгилүү бир убакыт мөөнөткө чейин берилет. Насыялоонун шарттары бул багытына жараша бири-биринен айырмачылыктары бар. Ал эми проценттик ставкалары, пайыздык чендери жана условиялар боюнча биздин официалдуу сайтыбыздагы маалыматтар тез-тез алмашып турат. Элдик банк ошо кардарларыбызга ар дайым кандайдыр бир акцияларды жасап, проценттик пайыздык чендерди түшүрүү боюнча байма-бай акцияларды уюштуруп турабыз.
Ал эми Улуттук банк сунуштаган мыйзам долбоорунда банктарга алдамчылыкка каршы чараларды көрүү системасынын болушун жана натыйжалуу иштешин камсыз кылуу милдети жүктөлөрү белгиленет. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.